Мени бир тууганыңыздай көрүңүз. Мага жардам бере турган, таянар, болуша турган адамым бар деп көрүңүз. Алар сизге кордук көргөзгөндөрдү мен өзүм сүйлөшөм. Эгерде дагы бир нерсе кыла турган болсо, мага айтыңыз, барып туруп сүйлөшөм мен. Ыйламаңыз, макулбу? Ассаламу алейкум достор. Мен бүгүн дагы бир жагымсыз окуяга күбө болдум. Төрөгөнүнө 11 күн болуптур. Квартиранын акчасын төлөй албасаң чыгып кет деп, жамгыр жаап атканда квартиранын ээси көчөгө чыгарып коюптур. Аргасыздан суточный гостиницага барып жатат. Суточный гостиницанын ээси бул келинге жардам берип, азаттыкка кайрылышат. Эл үнү деген берүү аркылуу элден жардам сурашат. Элдер жардам бере башташат, азык-түлүктөрдү алып келип беришет. Арасында бир үй бүлө келип, биздин үйгө келип жашасаң болот. Биз сага жардам беребиз деп, жанагы келинди үйүнө алып кетет. Ал жакка баргандан кийин кордуктарды көргөздү дейт. Тамак жасайын десе, газды иштетпе дейт экен, плитканы иштетпе дейт экен. Бул келиндин айтысы боюнча, жолдошуңдун уруксатын ал, мен сени экинчи аял кылып алам. Нике окуталы деп кыйнаптыр. Кичинекей кызын мени ата де деп кыйнаптыр. Бул келиндин күйөөсү Москвага кеткен экен. Ал жактан башка бирөөгө үйлөнүп алган дейт. Анда эмесе алдыдагы видеого күбө болуңуздар туугандар. Бул жакка эмне болуп келип калдыңыз мына? Кудай берген жакта жүрөсүзбү? Бул эже мага мен тиякта жүргөндө чалган. Чалып переживать этип чалып, буам чалып WhatsApp'тан жазып атты. Анан келе албай калдым мен. Анан кече бул эжеге чалып байланышып анан келдим ушул жакка. Ал жактан бул жакка эмнеге келдиңиз? Эмне себеп болду? Анткени мен ал жакта аябай мындай кыйналып кеттим. Же тамак иче албайм, же эч нерсе жей албайм. Балага карай албайм. Кыйналып кеттим. Мен башкача уктум го, бул эже мага чалганда башкача айттыңыз го, э? Тиги сизди жардам беребиз деп алып барган киши, сен мага турмушка чык дедиби? Күйөөңөн жообун ал, мага никеге турушуң керек, азыр монтип жашап атканың күнү, мага турмушка чыгышың керек. Сен күйөөңдү издеп таап жообун ал, мен нике кылып жашашым керек. Ал кишинин аялы бар экенби? Аялы бар. Аялын көзүнчө ошентип. Аялы жок, аялдын жогунда айтты. Анан аялыман да корктум, сен күйөөңө мынтиң антиң деп бирден мени дүйнө салбасын деп корктум. Анан ошол себептен да бул жака келдим. Алардын үйүндө вещилериңиз барбы азыр? Азыр бар. Эмнелериңиз бар? Кийимдер? Сумкалар, продуктылар бар. Барып алып келсек болобу азыр? Барып алып келсең болот. Алып келели бар. Мен өзүң аркалуу. Керектүү нерселер да. Анан мен айтам дегеним ошол, мен просто мен ичим оорганы, азыркы адамдар ушундай адамдар мындай колдонбой эле койсо дейм да. Мен деле азыр бирлер ойлошу мүмкүн. Мен өзүмдүн инвалид балам бар. Мени тартып кетти ошто эмесинен кичинечи. Баламдычы. Анан кызым да кичинекей. Өзүм жолдошум жок. Жалгызбай аялым. Анан менин хозяиным действительно жашы киши. 2 ай ооруп. Бул жер квартирабы сиздики? Квартира мен, квартира турмун. Азыр дары парга акча бар, азыр жок жөнү коебуз. Азыр жанымда бир 700-800 сом акча бар. Тамак аш жакшы болду. Тамак аш тиякта продуктум бар. Бул жакка келип бежетет продукты бар экен, өзүм тамак кылып жейт, жегим келген нерсени жей деп атат. Эт жеп атасыңарбы эт? Жок. Канчадан бери эт жейлексиң? Төрөлгөндөн бери өзүм. Могула төрөлгөндөн бери эт жейлексиз сиз? Койбой эле. Азыр эже мен эт берем да. Сразу эле этти салып азыр кайнатма кылып. Сиз өзүңүз да ооруйсузбу? Жок, өзүм только бөйрөктөн ооруйм. Ушул боюмда бар да бөйрөгүм ооруп аябай кыйналып калдым. Тапкан акчам бар эле багыга кетип, квартирага келип, садикке кетип. Ошондон айынан ушундай абалга келип калдым. Азыр мындай да, Турциядан мага бир кыздар акча салганда, башка адрести айткан, алып барып бер депчи. Мен ошол акчаны ал кыздар да туура түшүнүп кош керек. Мен сизге берем да. 5000 сом. Ошо Турциядан салышкан бир кыздарчы. Бирөөгө алып, башка бир жерде айткан, алып барып бер деп.
Ал жакка жардам уже барган. Ал жакта запас бар, мен билем. Бир эмес, бир нече жолу акчалай, азык-түлүк, жада калса кийим тарабынан да жардам көргөзүлгөн ал жакка. Ал жакта чындыгы муктаждык бар экен. Ошол Турциядагы кыздардын атынан кабыл алып койсо. Сиз бул каражатка азык-түлүк, мондай дары-парага муктаж болуп аткан болсоңуз, биз ошо сиздин дуаңызга муктажбыз. Ошол кыздарга дуа кылып коюш макулбу? Мындан сырткары жардамдар Кудай буйрса болот. Ниети жакшылык кое эле. Могу баланын келечеги кең болуп, Кудайым бир күн келет ушул бала чоңоюп, ушул ыйлаганыңыздын бардыгын актай турган, сизди хан сарайга киргизе турган акылдуу жигит болсун. Кыргыздын элибизге кызмат кылган жигит болсун. Эже сиздин жаныңызда болуп турсун эми бир аз, булар, Продукка түгөнсө, мен номерим бар, чаласыз. Эт таштайм, эт түгөнгөндө дагы чалып коюңуз. Эт менен бир айга чейин мен каралашып турайын, Бирок мен кебетесин көрүп алдым, уже неме болуп, бул витамин керек азырчы. Жаңы төрөлгөн, тем более. Витамин керек да бияка азыр. Ошол эле сизге рахмат, мына чакырып алып жаныңызгачы. Мен уксам, азыр бияка айтылбаган дагы көп сөздөр бар. Аябай эле кордук көрүп туранчамчы адамдардан. Эшелериңизди алып келгенге жардам берейин. Эртең келбейинби, эртең барбайлыбы, Бүгүн сиз эс алыңызчы, ойлонбоңуз эч нерсени. Мени бир тууганыңыздай көрүңүз. Мага жардам бере турган, таянар, болуша турган адам бар деп көрүңүз. Алар сизге кордук көргөзгөндөрдү мен өзүм сүйлөшөм. Эгерде дагы бир нерсе кыла турган болсо, мага айтыңыз, барып туруп сүйлөшөм мен. Ыйлабаңыз, макулбу? Ыйлабаңыз. Эч ким жок деп, сиз өзүңүздү антип баягы жемелебеңиз. Мен бир тууган болом сизге. Мен каралашам сизге. Мына эжем болуп берейин деп жанына чакырып алып. Көздөрүңүз шишип болбой калыптыр. Болду, ыйлабаңыз. Хорошо? Ыйлабаңыз. Ыйлаганыңызды мо чоң кызыңызга көргөзбөңүз. Кудай буйрса жакшы болот бардыгы. Мен азыр эт таштайын. Бир эжелерди бир жака көчүрүш керек эле азыр, ошол жака барышым керек да. Мен эртең отдельно убакыт бөлүп келип кетем, макулбу? Макул. Эже жанагы бир айлык баласы менен келинди жанына чакырып алган эжебиз, ушул эже өзү да квартирада жашайт экен. Эжебиздин баласы дагы мүмкүнчүлүгү чектелген. Синдром Дауна дейсизби? Эже балаңыздын немесине, дарысына. Анан сизге эже суранычы, могу келинди духун көтөрүп, жакшы сөздөрүңүздү сүйлөп, бир тууган сиңдиңиздей кылып, кичине духун көтөрүп койсо аябай эле чүнчүп кетиптир. Жардам бере турган эч ким жок деп биз турабыз деп кичине духун көтөрүп, эже. Мен эртең келип кетем, Кудай буйрса. Азыр бир аз убактым тарып атат. Эртең келип кетем. Кыйналган адамдын баягы түйшүгүн кыйналган адам гана жакшы түшүнөт экен да. Ач бала менен ток бала ойнобойт дегендей, эже ушул кыздын духун көтөрүп кичине, жакшы сөздөрдү. Туугандар ошода мейли өчүн чыкпайт, жалгызым деп ыйлатып, жүрөгүм ооруп кетти. Мен сизге эт берейин, жүрүңүз.